Кафе ресторандарда той өткөргөн үгүт иштеринде бир адамдын бет кабы жок элди массалык түрдө чогулткан сүрөт видеолор социалдык түйүндөргө жаандан кийинки козукарында эле чыгууда. Тойду жар ырдадым деп аткаруучу төш какса, биздин үгүт кербенге мынча киши келди деп саясатчы мактанууда. Бирок алар пандемия маалында мекен алдындагы милдет бул талаптарды так сактоо экенин аңдай албай жаткандай. Жөнөкөй эле социалдык милдетти түшүнбөй, эл чогулткан иш-чараларга рейд жүргүзүү тапшырмасын республикалык штаб берген. Бирок рейд жүргөнү менен натыйжасы болууда. Буга байланыштуу премьер-министр жергиликтүү бийлик органдарынын ишине сын айтты. Анткени талапка баш ийбегендер катуу жара көрүү керек. Могу ишиңер ноль айтып коеюн. 500дөн ашык рейд жасадык дейсиңер. Результатын карап көргүлө кылган ишиңердин. Ишти башкача уюштурулагы болбойт кылган ишиңер. Областын жетекчилигине дагы бир жолу айтып коеюн. Кылып аткан ишиңердин аягына чыгарыш керек. Бирөө тууган, бирөө өң тааныш, дос. Андай болбош керек могу жерде. Ким муздуу наказаниясын алсын. Тиешелүү чараны колдонуш керек. Акыркы 10 чакты күндө 100дөн кем эмес коронавирус инфекциясынын тастыкталган учуру катталууда. Жарандар жок дегенде өз ден соолугу үчүн коомдук жайларда, транспортто бет кап тагынып жүрүүсү керек. Эл июнь-июль айылдагы абалды тез эле унутуп калган сынды. Ошондуктан тармактык мамлекеттик органдарга жарандардын бет кап тагынуусун катуу көзөмөлгө алуу милдети коюлду. Дагы бир жолу эскертип айтып коеюн. Экинчи вспышкага жол бербейбиз, жол бербеш керек. Кайсыл жерден вспышка чыкса региондун жетекчиси жооп бересиңер. Тиешелүү мамлекеттик органдын жетекчиси, жергиликтүү бийликтин жетекчиси айтылган тапшырманы аткарганга аракет кылгылагыр. Муну менен катар санитардык эпидемиологиялык нормалардын сакталышын көзөмөлгө алууда чабалдыгын көрсөткөн жетекчилерге премьер-министр катуу эскертти. Өтө оор акыбалдагы биздин ооруларга индивидуальный подход менен ар бирине бирден ошол больницадагы дарылоочу врачтан сырткары негизги узкий специалисттеги жогорку деңгээлдеги тажрыйбалуу адис врачтарды бөлүшүп бергиле. COVID-19 жана өпкөсү сезгенип оор абалда ооруканада жаткан бейтаптар дагы деле бар экенин эл эстен чыгарбай, бардык санитардык талаптарды сактоого тийиш. Ошол оор абалдагыларга өзгөчө көңүл буруп, алардын ар бирине жеке мамиле кылуу керектигин өкмөт башчысы белгиледи. Жыйындын соңунда премьер-министр Кубатбек Боронов саламаттык сактоо министри Сабиржан Абдикаримовго мамлекеттик сатып алуулар боюнча тийиштүү көзөмөл жүргүзбөгөнү үчүн ушул эле министрликтин стат катчысына мамлекеттик сатып алуулар боюнча тийиштүү деңгээлде иш алып барбаганы үчүн сөгүш берди.